Кымбаттуу видео угуучулар, сиздер Курак аялдар форуму коомдук бирикмесинин каналындасыңар. Жана биз электрондук соода ишиндеги контент жөнүндө сүйлөшүүнү улантабыз. Бул видео сабакта биз продукт жөнүндө контент тууралуу сүйлөшөбүз. Бүгүн биз продукт жөнүндө так маалыматтын маанилүүлүгү жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул мемди көбүңөр эле көрсөңөр керек деп ойлойм. Бул адам маркетплейсте өзүнө килем буйрутма кылган жана ал сүрөттү Twitterге жүктөп, жана ага төмөнкү комментарийди калтырган. Өзүмдүн бөлмөм үчүн интернеттен килем сатып алдым жана сен сатып жаткан товардын көлөмүн көрсөтүү маанилүү экендигин түшүндүм. Продуктулардын сүрөттөлүшүн иштеп чыгуу принциптери кандай? Булар жөнөкөйлүк, жагымдуулук, уникалдуулук. Кардарлар баракчада 2 секундтан аз убакыт өткөрүшөт. Маалыматты түзүмдөштүргүлө. Продуктулардын аталыштарын жана сүрөттөмөлөрүн сиз сунуш кылган продуктулардын бардык түрлөрү үчүн ылайыкташтырса боло тургандай иштеп чыккыла. Сатып алуучулар алардын кызыгуусун туудурган жана аларга түрткү берген сыпаттамаларга тартылышат. Потенциалдуу сатып алуучулар товарларды же кызматтарды издөөдө пайдалана алышкан терминдерди колдонуңуз. Позитивдүү ассоциацияларды пайда кылган сөздөрдү жана сүйлөмдөрдү пайдаланыңыз. Издөөнүн натыйжаларында миңдеген окшош товарлар чыгышы мүмкүн. Ошондуктан сиздин продуктуңуздун же кызматыңыздын уникалдуулугун баса белгилеген сөздөрдү же сүйлөмдөрдү пайдалануу менен атаандаштардын арасынан айырмаланыңыз. Продуктунун сапаттуу сүрөттөөсүнүн 3 негизги принциби. Сүрөттөмө түзүмдөштүрүлгөн жана түшүнүү үчүн жөнөкөй болушу керек. Позитивдүү ассоциацияларды пайда кылган эсте калаарлык сөздөрдү жана сүйлөмдөрдү пайдаланыңыз. Сиздин продуктуңуздун уникалдуулугун баса белгилөө үчүн түйүндүү сөздөрдү жана фразалардын жеткиликтүү санын пайдаланыңыз. Сиздин продуктуңуздун өлчөмдөрү менен чаташууну алып салуу үчүн өлчөмдүк торчону сөзсүз камтыңыз. Өлчөмдөр өлкөгө жараша айырмаланышы мүмкүн. Продукт жөнүндө контент түзүүдө сүрөттөмөнүн жөнөкөйлүгү жана толуктугунун тең салмактуулугу маанилүү. Мазмуну боюнча жөнөкөй жана түшүнүү үчүн жөнөкөй сүрөттөмө. Түшүнүүгө оңой болгон так, жөнөкөй тилди пайдалануу керек. Макаланы издөөдө потенциалдуу сатып алуучулар пайдалана алган терминдерди колдонуу. Кардарлар сиздикине окшогон товарларды издеп жаткан учурда кандай сүйлөмдөрдү пайдаланаарын изилдегиле. Уникалдуулук. Сиздин продуктуларыңыз башкалардыкынан эмнеси менен айырмаланаарын түшүндүргөн сөздөрдү же сүйлөмдөрдү пайдалануу менен атаандаштар арасында өзгөчөлөнгөнгө аракет кылыңыз. Жагымдуулук. Позитивдүү ассоциацияларды туудурган жана потенциалдуу сатып алуучуларыңыздын кызыгуусун жана шыктануусун козгой турган сөздөрдү жана сүйлөмдөрдү пайдаланыңыз. Продукт жөнүндө контент түзүүдө иреттелген сүрөттөмө жазыңыздар. Биз сунуштаган продуктулардын бүткүл ассортименти үчүн ыңгайлаштыра турган продуктулардын аталыштарын жана сыпаттамаларын жазыңыз. Продуктунун бир варианты экинчисинен эмнеси менен айырмаланып турган нерсеге гана өзгөртүүлөрдү киргизиңиз. Толук сүрөттөмө. Ал продуктунун аталышын камтышы керек. Туура сүрөттөмө 20-дан 30 сапка чейин болушу керек жана 2 категорияга бөлүнүшү керек. Эмоционалдык мазмуну менен текст жана түшүндүрмөлөр, далилдер менен бекемделген мүнөздөмөлөрдүн тизмеси. Пикирлерди пайдалануу. Алар ишенимди пайда кылууга жардам берет. Кыска жана так жазуулар, башкача айтканда формулировка. Сүрөттөмөңүздө пайдаланган формулировкаларды текшериңиз, грамматикасын, орфографиясын. Продуктунун сүрөттөлүшү. Контент түзүүдө кандай болжолдуу каталар болушу мүмкүн? Эгер сиздин жеткирүүчүлөрдүн биринин каталогдорунун сүрөттөмөсү бар болсо, аны өзгөртүүгө туура келет. Бар болгон сүрөттөмөнү пайдалануу издөөчүнү оптималдаштырууну жакшыртпайт. Сүрөттөмө кыска болбошу керек. Өтө кыскалык кардарды ынандырууга жардам бербейт жана издөөчүнү оптималдаштырууну жакшыртпайт. Эгер сиз окшош товарларды сунуш кылсаңыз, сүрөттөөнү кайталоодон алыс болуңуз. Чыгармачыл болуңуз. Google системасында сиздин веб-сайтыңыздагы контенттин кайталоосун аныктай турган жана издөөчүнү оптималдаштырууга терс таасирин тийгизген атайын алгоритмдер бар экенине көңүл буруңуз. Сиз техникалык мүнөздөгү ишмердүүлүктү ишке ашырсаңыз да, белгилүү тармакка гана тиешелүү сөздөрдү пайдаланбаңыз. Жөнөкөй сөздөрдү колдонуңуз. Аларды сатып алуучулар сиздин товарларыңызды издөө үчүн пайдалана алышат. Продукты жөнүндө контенттин ар кандай түрлөрүнүн дагы бири бул баасы же наркы. Сатып алуучу үчүн наркы тууралуу маалымат ачык экенин текшериңиз.
Сиздин товарыңыздын баасын сатып алуучулардын жергиликтүү валютасында көрсөтүңүз. Сиздин милдетиңизге акыркы бааны аныктоо кирет. Бул товардын өзүнүн наркы, камсыздандыруу, ташуу, алымдар жана салыктар, бардык башка кошумча төлөмдөр. B2C электрондук соода ишинде сатып алуучулар төлөмдү жүргүзгөндөн кийин эч кандай кошумча чыгымдар талап кылынбайт деп күтүшөт. Жеткирүүгө чыгымдар жөнүндө айтсак, продуктунун негизги баасына сиздин кээ бир күткөн чыгымдарыңызды жеткирүүгө кошуу жана жакшы стратегия болушу мүмкүн. eBay сыяктуу алдыңкы онлайн аянтчалардын изилдөөлөрү, эгер наркка транспорттук чыгымдар, алымдар жана салыктар кошулса, B2C кардарларынын продуктуну сатып алуу ыктымалдуулугу жогору боло тургандыгын көрсөтөт. Жеткирүүгө сиздин чыгымдар айырмаланат. Анткени жеткирүү наркы адатта пакеттин салмагына жана өлчөмдөрүнө жараша эсептелет. Сиз жеткирүүлөрдү бириктирүү менен жеткирүүгө чыгымдарды орчунтуу кыскарта аласыз. Продукт жөнүндө контентте арзандатууларды көрсөтүү маанилүү. Кардарлар сизден чоң көлөмдө сатып алуу каалоосу болушу мүмкүн, эгер сиз аларга дүң сатып алууга арзандатуу берсеңиз. Таралган варианттардын бири болуп, буйрутманын керектүү минималдуу товарын акысыз жеткирүү сунушу эсептелет. Мисалы, 1000 сомго буйрутма бергенде Ысык Көл облусу боюнча жеткирүү бекер, 2000 сомго Кыргызстан боюнча. Босого көлөмү жеткирүүнүн болжолдуу орточо баасына көз каранды. Бул видео сабактын кандай негизги учурлары бар? Электрондук соода иши үчүн продукт жөнүндө сапаттуу контент түзүү сатууларды көбөйтүү үчүн гана чечүүчү мааниге ээ эмес. Логистикалык чечимдерди камсыздоочу, төлөм системасынын провайдерлер жана бажы жагынан жол жоболоштуруу кызматын камтуу менен сапаттуу контент көпчүлүк кызматтарга жеткиликтүүлүктү жеңилдетет. Продукт жөнүндө сапаттуу контент сатып алуучуларга керек болгон бардык маалыматты, анын ичинде продукт менен физикалык өз ара аракеттенүүнүн натыйжасында ала турган аң сезимсиз маалыматты камтышы керек. Бүгүнкү видео сабакты жыйынтыгын чыгаруу менен мен силерге сапаттуу контент каалап кетем. Ал электрондук соода ишиндеги сиздин сатууларыңызды көбөйтөт.